Assalamu алейкум, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү сабакка кош келипсиздер. Рахмат. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Биз мурдагы сабакта эсиңиздерде болсо, буну кайра жасап туруп, анан бул жака номерин жазып, анан бул жака имейлин жазып, эгер имейл албаев турат, gmail.com, анан номери дагы ушундай болсо, башка баракчага өтө турганын, же болбосо мондой бир лоудинг баягыдай загрузка болуп атат деген нерсени көрсөткөндү карайбыз дегенбиз да. Азыр ошону карасак. Келебиз EPIT'сinin içinde kurs 15'te açacağız dagın. Bir Flutter proyekt create kılsak, Command Shift P'ni basabız, Flutter New Project, Application degende basabız. Анан бул курс 15'in içine kurabız проектибизди. Tandasak бул проектибизге эмне деп ат беребиз? Аты Flutter Login Example болсун. Бул жакта биз мурда дизайнын кылганбыз да, ушул эле нерсеничи. Бирок мунусунда ушул нерселерди иштей тургандай кылабыз да. Flutter булардын кереги жок. Sizebox'ка жөн эле гана Sizebox болсун бодиси. Бул комменттерин өчүрүп атам. Азыр бизде бир бош бир приложениябыз бар. Аны бул жака келип iPhone'ду жүргүзүп алабыз. Буну раңгылып коелу дагы, анан биз темалары жөнүндө сүйлөшүп туралы, бул раң болгонго чейин. Темаларда биз мурдагы сабакта буну көрүп келиңиздер деп айтканбыз, кийин белгилеп койгонбуз. Андан кийин муну көрдүңүздөрбү? Окей, ташыма берилди. Көрүп коюңуздар, сураныч. Мен бирок белгилеп кое берем. Биз бул жака келип, уже файлдарга бөлүштүрүп баштай эле. Бир login page деген файлыбыз болсун. Dart тилинде бир файл түзүп атканда, файлдын башкы аты, то есть мисалы файл эки сөздөн турат, login page деп туруп. Биринчи сөзү дайыма файл кичинекей тамга менен түзүлөт. Login деп жазылды. Биринчи сөз бүткөндөн кийин экинчи сөз башталаарда ортосун андерскор менен, нижний пробел менен бөлөбүз. Анан page деп жазып туруп, буга Dart деп жазабыз, Окей. Эми бул жака биз биринчи stateless курсак, stateless. Login page деп бердик буга. Stateless дегенде танып айтат, буну тааныш эмне кылат элек? Биз импортун берип коебуз, бул материал деген бир библиотекадан келет. Эми бул login page'ти чакырбасак иштебейт, буну чакырыш керек. Login page'теги коддорду колдонуш үчүн main Dart'ын ичиндечи. Бул жака келебиз дагы login page деп жазабыз. Login page деп жазсак, буну тааныбайт. Себеби биз mol файлды импорт кылган жокпуз. Бул жака келип туруп, mol лампаны бассаңыздар, эгер mol жерин туура жазган болсоңуздар, импорт өзү чыгат. Анан болбосо, аябай жөнөкөй синтаксис, импорт дейсиздер. Андан кийин тырнакча, кааласаңыздар эки тырнакча да болот, кааласаңыздар бир тырнакча да болот. Бирок бир тырнакча кылган мындай Dart'ын стилинде дагы да жакыныраак. Бул файлдын атын жазып коесуздар. Файлдын аты login page.dart. Окей. Буну чакыргандан кийин карасаңыздар, бул жакта ката кетти. Себеби уже бул login page деген таанып калды. Login page'ти караса, login page Dart деген файлдын ичинде экен. Анан бул жака келип, бул коддорду бул жакта иштете алабыз. Башында биз бир scaffold менен эмне кылсак, баракча түзүп алсак, Буну кайра кайталайбыз да, бирок эме болсун. Сиздердин колуңуздар көнсүн болсом, дагы да оңойраак кылсын деп, бул эмени кайра кайталайбыз. Баягы мурда жазылган коддорду копи паст кылсак, балким кийин баягы логикасы жазып атканда түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да, ошого буну жаза алабыз. Мен дароо эле могул бодисине могул түстөрүп койсом, көк түстүчү. Бул жака келип, background color түсү кандай эле бунун? Мал түскөн. Copy кылдым. Color 0 XFF анан түсүн кодун берем. Окей, бизде могул нерсе келди. Окшош болду. Эми буга app bar коюп коюш керек экен. Бир app bar берели. App barыбыз да келди. Андан кийин могул app barга ташыма 4 деп жазып коюш керек экен. Title text. Биз ташыма 4 кылганбыз да, ошого буга ташыма 4 эмес, login page деп коелу, Login page болсун биздики.
Login page келди. Андан кийин могул Турат Албаев, Flutter developer деген жазып экен. Давай биз ушунун ордуна неме деп коебуз. Sign in депчи. Типа логин бар го. Ошону жазып коебуз. Келебиз body. Могул жакта эме экен. Вертикальный жайгаштыр. Демек биз эмне колдонобуз? Column колдонобуз, Column беребиз. Бул children алат. Children беребиз. Андан кийин биринчи текстти беребиз. Могул Турат Албаев дегендин ордуна sign in. Бул жака келди. Бирок эми ушуну биз ортоло алалы бул жакачы. Анда мен колумнду ортого алам, центрге. Бул жактан ортолонду. Жогорудон ортолошубуз керек экен, Жогорудон болуш үчүн main next element center берсем, бул ортого келди. Окей, андан кийинки сөз register болсун, Flutter developer'дын ордуна register болсун, бир эме линк басканда башка баракчага кете турган кылабыз кийин. Дагы текст register ал дагы келди. Андан кийин бир мурдасында мону баягы текст анан контейнер менен бүтүрүп койдук эле го. Ушуну эми биз башкачараак кылсак. Башкача дегенде колдонуучу ушуга клавиатура менен бир нерсе жаза алсын да. Ал үчүн биз мисалы сурасак болот Google'данчы. Flutter widget каталог деп туруп, бул жака келсек, мына input деген каталогунда колдонуучудан эмне алсак болот? Бир текст алсак болот. True false бере турган баягы чекбокстор болот го баягыдай. Өчүрүп жана турганчы. Ошолорду алсак болот да. Form fieldке келсек, окей, бул form fieldтер бир text fieldтен турат. Биз давай text field түзөбүз. Text form field. Түзсөк, бизге мындай келди. Азыр ушуга мен эмне деп жазсам, жазылам да буга азыр. Каалаган нерсемди. Бизге ушундан 2 болуш керек. Давай анда мен ушундан дагы бирди копия алып туруп, дагы бирди коем. Азыр менде мындай болду. Биздин компоненттерибиз келди. Болгон ушулардын эми стилдерин берип коюш керек. Кайра сайгинге келем дагы баштайм. Буга бир стайл берем. Стайл. Бүгүнкү темабыз ушул стилдерди берүү да. Text style алат экен. Окей. Text style беребиз. Color кандай эле ак экен. Colors.white. Менимче font size дагы чоңураак. Font size беребиз. Font size менимче 36, 48 болсун. Окей, ушундай болсун. Андан кийинкиси bold болсун, бир аз жирный болсун, Аны жазып коелу. Font weight.bold. Эми register дегенде жазалы. Ага стил беребиз. Келебиз, style деп жазабыз. Text style, color. Буга да color беребиз. Colors.white. Бунун да font size'ын бир аз өзгөртсөк. Font size деп беребиз. 32 нормально келди. Менимче ушул жерге чейин эч кандай суроо жок, мына тексттердин стилин бергенде эч кандай суроо жок. Же барбы? Болсо бериңиздер. Могул арканкы түстөрүн бергенде, бодинин анан эппарга бир нерсе жазганда суроо барбы? Себеби азыр биз могул эмеге өтөбүз, text fieldке өтөбүз. Могунун стилин бериш керек да. Сурооңуздар болсо, биринчи бул жакты бошотуп алалы, анан буга өтөлү. Бул жерде идеябыз эмне болуп атат? Азыр могул жакка келет дагы номерди туура жазыш керек, имейлин туура жазыш керек. Туура болгон болсо башка баракчага кетет, ката болгон болсо мындай бир баягы диалог болот го. Ошондой көрсөтүш керек. Бир ката логин же паролуңуз ката деп көрсөтүш керек да. Так, анда уланта берели. Text field'ин дизайнын беришибиз керек. Ага бир иконка коюшубуз керек экен. Номер жаза турган болуш керек экен, Окей. Могуларга конст коюп коеюн. Мындай асты көк сызылбасын. Мен мисалы серьезный эле могул text form field'ке кантип дизайн берерин билбейм. Дайыма ушундай мен ушуну эч эстеп кала албадым. Дайыма анан келип могул жактан карайм. Decoration Flutter деп туруп издесеңиздер, буну анан буну ачып койсом. Биздики примерно ушундай болсо, мындай бордери бар, размери да ушундай эле болсо, давай ушунун кодун карайбыз. Text field, анан decoration'ды буну берип коюптур. Окей. Копия кылбай эле коелу, бул жака өзү жазалы. Келебиз, decoration. Бул decoration эмне алат экен? Input decoration алат экен. Окей. Андан кийин бул border. Border деген сыртындагы линиясын айтат да, баягы. Мына көк линия турат го. Ошону айтат экен да. Border бул outline сыртынан беребиз. Outline input border беребиз. Мына бизге border келип калды. Бирок түсүн канча өзгөртөбүз? Fillet деп коебуз, анан fillet color бериш керек экен. Окей, биринчи filletти туура беришибиз керек экен. True беришибиз керек экен.
filled true берсек эле болуп калды. Могул эки четинен бир аз биздики боштук болсун, себеби бул аппак эме болчу да, контейнер эле болчу да, визитка сыяктуучу. А биздики бир форма болгондугу үчүн бир аз боштук болсун. Дайым могу общий экранды, могу бодини бирге боштукка берип коебуз. Бодиден могу сол тарабынан, анан оң тарабынан боштук берип коебуз. Пэддинг берип коебуз, Центрге келдик. Буну пэддинг алам, ороп туруп. Бул 8 эмес, бул эки жагынан берсек, симметрик колдонобуз, Симметрик, анан симметриктин да horizontal деген, горизонталдан беребиз, Horizontalдан деп жазсак, канча берсек, бир 14 берип көрөлү. Окей, менимче 14 нормальный болду. Могул экөөнүн арасы бир аз ачык болуш керек экен. Анан буга сызык койгонду унутуп калыппыз, Давай ошонун сызыгын алып коебуз. Кандай берет элек? Кимдесинде ушул? Decoration беле? Underline беле? Decoration underline болчу, text decoration underline. Мурдагы сабактарда ушундай кат неме проблема бар болчу. Colors.white беле? Ооба, окей. Ортосуна боштук берип коелу. Sized box, height 20 берсек, эми мындай эме турсун. Эч нерсе жазбаса, мондой бир өзү текст турсун да, мындай. Баягы hint text болуп, бул актив эмес, дизактив болчу баягыдай. Name жаз деп ушинтип көрсөтөт го. Ушул нерсе турсун, аны hint text деп коет. Hint text берсек, же helper text беле? Жок, hint text болуш керек. Hint textке жазабыз Турат агайдын номерин. Эми могул иконкасын коюш керек экен. Иконкасын кантип беребиз? Input decoration ичинде, окей. Input decoration ичинде prefix icon деген, prefix icon бар экен, окей, ошо бар экен. Келдик, prefix icon, icons.call беле? Окей, булар келди. Мисалы, могуну жазса азыр өчүп кетет да, кайра ордуна жазылып калат. Эгер эч нерсе жазбаса, монтип бир үлгү көрсөтөт да, ушундай номер жаз депчи. Могул жашыл болуш керек эле, мындай. Могу иконка жашыл болуш керек. Анан жазганда могу тексттерде кара эмес, жашыл болсо. Иконкага color бере аламбы? Color бере алат экен, окей. Color. Бул жактан түсүнүн кодун алдык. 0xff деп туруп, анан түстүн кодун берип коебуз. Окей, иконкабыз туура келди азыр. Эми могу жазганда могу тексттин да коду, то есть түсү жашыл болуш керек да. Текст стайлер коюп турбайбызбы? Text form fieldке эле келип туруп, style, text style берип туруп, анан бунун color'уна, кайра эле мына color'да. Окей. Бул келди. Эми бул экинчисин түссөк, экинчисине мен келем да буну копия кылсам, алдым. Ордуна коюп койдук. Эң биринчи ортосуна бир боштук беришибиз керек. Sized box height 20 берели. Окей. Андан кийин могул иконкасын өзгөртөлү. Иконкасыныкы бунуку келип туруп, mail десек, иконкасы келди. Андан кийин текстин өзгөртүп коебуз. Тексти Албаев Турат gmail.com. Бул тексттин ордуна коюп коем. Азыр биз убакыт баратпай, белки эмесин жаза берели, логикасын.